Менин атым Бектур Орозбаев, жергиликтүү өз алынча башкаруулар союзунун директорунун орун басарымын. Бүгүнкү жолугушуубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын жергиликтүү өз алынча башкаруулар союзунун жана өнүктүрүү саясат институтунун демилгеси менен өткөрүлүп атат. Андан сырткары бизде Швейцария өкмөтү тарабынан каржылаган элдин үнү долбоору бар. Ошолордун жардамы менен өткөрүп атабыз. Катышуучулар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынан уюштуруу инспектор бөлүмүнүн орун басары Жетиген Жекунич бар. Андан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлообекова Нуржан Кармабековна, аппарат жергиликтүү өз алынча башкаруу союзунун директору Алмамбетов Өмүрбек Бадыевич, өнүктүрүү саясат институтунан Бекиев Бекболот Жапарович жана бул жерде айыл өкмөтүнүн башчылары, мэриялардан, андан сырткары мына депутаттардан, төрагалардан жергиликтүү кеңештин катышып отурушат. Азыр менимче 60тан өтүп калды болуш керек катталгандардын саны. Анда урматтуу катышуучулар, баштай берсек, Жетиген Жекунич, сизде сөз, киришүү сөзүн айтып берсеңиз. Жетиген Жекунич, үнүңүз микрофонду иштетип алсаңыз. Жетиген Жекунич угулбай жатат. Микрофонду иштетип алсаңыз. Эмеси иштебей атат, кудайым, тиги колонкасы. Отсюда же его можно подключить, да? Микрофон включить? Нет, өзү компьютерден колонкасы иштебей атат. Ананыраак эме кылалы, Европада чалып өтүп калсын. Сизге чалып атат мынакей. Үн чыкпай атат. Айнура, организатор запретил участникам делать. Вот эми кетти. Все. Улутабы эми? Угулуп атат Жетиген Жекунич. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Биринчиден ошол өкмөттүн аппаратынын атынан, өзүмдүн атыман ошол бүгүнкү күnkү иш-чараны уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирет элем. Себеби дегенде бул иш-чара биздин өлкөнүн өнүгүшү үчүн, алдыда койгон максаттары үчүн аткарууда өтө маанилүү иш-чара деп ойлойм. Себеби дегенде бул жергиликтүү кеңештердин шайлоосу бул Кыргызстан үчүн, жалпы эле Кыргызстан үчүн, алардын элдери үчүн жашаган Кыргызстанда шайлоолордун бир эң маанилүүсү болуп эсептелет. Бул ошол жогорку кеңештин шайлоосун кандай деңгээлде өткөрсөк, биз дагы ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосун ошондой эле деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Мына бул жагын айтканда, ошол президенттин указы чыккан күнүнөн тартып өкмөттө аткарылып жаткан иштер жөнүндө кыскача токтолуп кетейин. Бүгүнкү күнү ошол өкмөттө ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоону жогорку уюшкандыкта, ушул ачык айкын өткөрүү максатында азыркы учурда өкмөттүн атайын буйругу даярдалып жатат. Бул буйрук, ошол буйрукка жараша биринчиден ошо республикалык штаб түзүлөт. Ошол республикалык штаб түзүлүп, анын курамы такталды. Азыркы учурда ошол өкмөттүн аппаратында макулдашуу процессин өтүп жатат. Эмне демекчибиз, бул шайлоонун абдан маанилүүлүгүн эске алып, ошондой эле шайлоо Угулуп атат, айтып бериңиз. Шайлоону жакшы өткөрүш үчүн албетте ошол Кыргыз бүгүнкү күндөгү баардык мыйзамдарды, ошол шайлоого байланыштуу мыйзамдардагы көрсөтүлгөн критерийлердин баарын биз колдон келишинче толугу менен аткарыш керек. Муну болсо ошол азыркы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Марипов, Улукбек Асамбинович дагы ошол колдоп, ошол ачыктык менен өткөргүлө, ошол өзгөчө
жергиликтүү кеңеште катышкан ошол шайлоосуна катышкан партиялардын, башка өкүлдөрдүн ошол мыйзамда көрсөтүлгөн списоктор түзүү боюнча мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды сактоо боюнча тапшырма берди. Муну болсо биз колдойбуз. Жана өзгөчө айтып кете турган нерсе бул жерде ошол жана квота боюнча дагы абдан маанилүү маселе көтөрүлмөкчү. Ошол аялдардын катышуусу боюнча ошол квота ушуну сактоону биз баарыңыздардан сурайт элек. Жана ошондой эле өкмөт да муну колдойт да бүгүнкү күнү. Ошого карата иш чара боюнча дагы биз кийин дагы сүйлөшөбүз. Албетте республикалык штаб түзүлүп, анын курамы бекигенден кийин өзүнчө иш чара иштелип чыгып, ушул шайлоодо болгон критерийлер боюнча ушу ачык айкын өткөрүүгө өкмөт жакшынакай шарттарды түзүп берет деген ойдобуз. Жана биз баарыбыз ошого аракет кылмакчыбыз да. Мун үчүн биз ошол баардык жергиликтүү 56 союзу боюнча жана ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөт ушу үчөө бир площадкада бир жакшы маанайда чогуу бири бирибизге жардам берип иш алып барыш керек да. Биз бул боюнча тажрыйба абдан жакшы. Өкмөт ошо болгон материалдык техникалык базасына жардам берип, ошолорду түзүү боюнча, ошолорду чыңдоо боюнча, бүт ачык айкын өткөрүү боюнча баардык шарттарды түзүп берет деген ойдобуз. Ошол анан буюрса ушул жуманын кийинки жумада чыгып калат го. Буйругубуз чыкса анан биринчи республикалык штабты өткөрүп, ошондо негизги пландарды түзүп, ошо бүгүнкү талкуунун жыйынтыгында да келип чыккан маселелерди ошол пландын алкагына киргизип, өзүнчө иш чара түзөт деген ойдобуз. Ошол баарыңарга чоң рахмат. Кыскача мен сөзүм аяктады. Чоң рахмат. Рахмат Жекенович. Жаңы маалымат ретинде биз менен Кыргыз Республикасынын өкмөттүн аппаратынын уюштуруу инспектордук иштер жана региондук өнүктүрүү бөлүмүнүн бөлүм башчысынын орун басары Бакиров Жетиген Жекенович болду. Анда эмесе урматтуу катышуучулар, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлабекова Нуржан Кармабековнага сөз берели. Саламатсызбы, урматтуу Омурбек Бадыевич, Бектурган Ибраимович, Бекболот Жапарович, урматтуу Жетиген Жокенович жана биздин өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери. Бүгүнкү биздин отурумубуз абдан жакшы учурда болуп атат. Анткени жаңы шайлоо кампания жергиликтүү кеңештерге башталып атат. Ошол кампания албетте биздин өлкө үчүн абдан маанилүү кампания. Ушул кампаниянын маселелерин талкуулоо боюнча ушундай жакшынакай демилге чыгарды биздин өз алдынча башкаруу органдарынын союзу. Ушуга абдан чоң ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошондой эле биздин өнүгүү саясатынын институту дагы эксперттик консультативдик жумушту алып барып атат. Ушул жумуш абдан дагы чоң бизге дагы өз алдынча башкаруу органдарга дагы жакшы көмөк жөлөк болуп атат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Биз ушул борборлук шайлоо комиссиясы үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат бүгүн сиздер менен шайлоо кампаниянын маселелерин талкуого. Президенттин биринчи күндө чыккан указы менен 448 кеңешке шайлоолор дайындалды. Анын ичинде 28 шаарга жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоого. Жалпысынан ушул келе жаткан шайлоодо биз 8286 депутатты шайлаш керекпиз. Анын ичинде дагы жаңы эрежелерге ылайык ушул шайлоо округтарда 2856 мандат аялдар үчүн резервделген болуп атат жаңы эрежеге. Жаңы эреже боюнча дагы алдыда кеңири талкуу кылабыз. Жалпысынан ушул шайлоого өлкө боюнча 3.287.955 шайлоочу катышат.
жылдагы өткөн шайлоого салыштырмалуу биздин ушул шайлоого катышуучу шайлоочулардын саны 720 миңден ашык шайлоочуга көбөйдү. Ошондой эле 25 ушул шайлоого чыгарылган кеңештер боюнча мандаттардын санынын өзгөрүүсү болуп атат. Анын ичинде бир жергиликтүү кеңеш боюнча мандаттардын саны 21ден 11ге азайып атат. Ал эми 24 кеңеш боюнча мандаттардын саны 11ден 21ге көбөйүп атат. Албетте биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга бул маалыматты ар бир кеңеш боюнча кеңири беребиз. Шайлоолорду уюштуруу маселелер боюнча мурдагы кампаниядагыдай эле биринчи маселелерден болуп шайлоо участкаларга имараттарды, жайларды бөлүп берүү маселеси. Бул маселе 10 февралга чейин деп биздин мыйзамда белгиленген. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биздин шайлоо комиссиялары иштей алып барып атат. Бардык жерлерде участкалар үчүн имараттар бөлүнүп, азыр аларды материалдык техникалык каражаттар менен жабдуу маселелери чечилип атат. Ошондой эле байланыш маселеси, үзгүлтүксүз электроэнергия менен камсыздоо маселелери дагы өз тартибинде чечилип жатат. Урматтуу өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, биз ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушул уюштуруу маселелерде биз дайыма силерден туура түшүнүк жана оперативдүү колдоо көрүп атабыз. Ушул тартипте дагы уланта берели. Анткени жергиликтүү шайлоолордун өзгөчөлүгү бул абдан кыска мөөнөттө өтөт. 60 күндүн ичинде бүт шайлоолор, анын ичинде үгүт иштери толугу менен өтүп бүтүш керек. Бул шайлоонун этаптары боюнча мен кыска токтолуп кетет элем. Бардык ушул уюштуруу иштери, чоң эле мындай этаптарын айтып кетсек, талапкерлерди көрсөтүү убактысы. Шаарларда 1 мартка чейин талапкерлерди көрсөтүү убакты болот. Ал эми 11 мартка чейин ошол талапкерлер шаарларда катталып бүтөт жана 11 марттан үгүт иштери башталат. Айылдык кеңештерге 10 күнгө кыскараак шайлоо кампаниясы. Айылдык кеңештерде партиялар аркылуу дагы өзүн өзү көрсөтүү тартибинде дагы мажоритардык системанын негизинде шайланат талапкерлер, депутаттар. Айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүү 11 мартка чейин созулат. Ал эми каттоо убактысы 21 мартка чейин өткөрүлөт. Шаардык кеңештерге үгүт иштери 11 марттан тартып 10 марттын эртең мененки саат 8ге чейин жүргүзүлөт. Ал эми айылдык кеңештердин үгүт иштери 21 марттан башталып, ошол эле 10 апрелдин саат 8-не чейин жүргүзүлөт. Шайлоочулардын тизмеси боюнча, шайлоочулардын тизмеси 10 февралдан баштап биздин тизме электрондук порталда жайгаштырылган. Ал жерде сандуу маалымат, ошондой эле персоналдуу маалымат дагы көрсөтүлгөн. Ар бир участка боюнча алфавиттик тартипте шайлоочулардын тизмеси бар. Ушул шайлоочулардын тизмеси боюнча контролдук тизме добуш берүү күнүнө 30 күн калганга чейин жайгаштырылат. Дагы ал эми
шайлоо участкаларда что-то вот не могу увидеть. Да, шайлоочулардын тизмеси ошондой эле шайлоо участкаларда 20 февралында илинет. Ошондон баштап шайлоочулар өздөрүн тактап, тийиштүү арыздар менен кайрылып, ошол шайлоочулардын тизмесине тактоолорду, өзгөрүүлөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми ушул арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 27 мартка чейин улантылат. Ошол 27 мартка чейин бардык өзгөрүүлөр киргизилиш керек. Шайлоочулардын тизмеси боюнча дагы кыскача айтып кетет элем. Бул жерде азыр биздин мамлекеттик каттоо кызматы менен бирдикте биз ишти алып барып атабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы менен бирдикте азыр мобилдик топтор түзүлүп, региондорго жиберилет. Ал мобилдик топтордун максаты сиздер менен тыгыз байланышта иштеп, ушул биздин шайлоочуларга максималдуу түрдө шайлоого катышуу үчүн шарттарды түзүп берүү, эң биринчиден биометрикалык каттоону өткөрүү максаты турат. Ошондой эле жанагы паспорттарды алмашуу маселеси, ошондой эле жанагы адрестик, мисалы регистрде бир пропискада, ал эми паспортто башка белги боюнча маалыматтарды актуалдаштыруу. Ушул мобилдик топторду биз жиберип атабыз. Ушул мүмкүнчүлүктү максималдуу түрдө урматтуу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдар пайдалансаңыздар, бизге ушул графиктерди берсеңиздер. Мисалы 50 киши бул участкада, 20 киши бул участкада биометрикалык каттоодон өтө элек. Ошолорду бир маалыматка топтоп бизге сунуштарды жергиликтүү шайлоо комиссияларга же болбосо жергиликтүү мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүмдөрүнө берсеңиздер, биз аларды эске алып, ошол сиздерге максималдуу түрдө сизге ошол айыл өкмөткө барып, ошол биометрикалык каттоодон жарандарды өткөрүүгө жардам беребиз. Жалпысынан республика боюнча биометрикалык каттоодон өтпөгөн жарандардын саны 344 000 болуп атат. Бул абдан чоң сан. Ошондой эле 268 000 жарандарыбыз жана эски паспорттор менен жүрөт. Ошол эски паспортто азыркы адрестик прописка, жана АСБ деп коебуз да, адрестик базадагы пропискасы ошол паспорттагы белги менен дал келбеген жарандардын саны ушул 268 миллионду түзүп атат. Албетте бул шайлоого катышууга тоскоолдук кылат. Анткени абдан маанилүү маалымат бул биздин жергиликтүү шайлоого катышуу үчүн ошол сөзсүз түрдө паспорттагы белги менен шайлоочулардын тизмесине жарандар киргизилет. Ошол паспорттагы белги реалдуу факты боюнча жашаган жери менен же болбосо жана адрестик регистрдеги пропискасы менен дал келбесе, алар ушундай проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан бул маселе боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт азыр массалык маалымдоо каражаттары аркылуу, ошондой эле жанагы мобилдик топтор аркылуу дагы бул маселе бул иш жүргүзүлөт. Ушул мобилдик топтор жерлерде сиздер менен байланышка чыгып, азыр графикти дагы биз сиздерге кошумча беребиз, таркатабыз. Ошол график менен бирдиктүү ушул жарандардын жолугушууларын уюштуруу, маалымат алуу, жанагы айтылган кызматтарды алуу үчүн шарттарды түзүп берсеңиздер. Элди чогултуп, алар ушул балким жөн эле райондук жана каттоо кызматына бара албай жүрүшкөн, биз жерлерге барып ушул жардам берүүгө даярбыз.
Дагы бир бул шайлоочулардын тизмесине байланыштуу проблема. Былтыр жергиликтүү шайлоолорду биз жарыялаганда жанагы массалык прописка болуп манипуляция аракеттери болгон. Ага биздин укук коргоо органдары жакшы иштеп, ошондой жарандардын көбүнчөсүн кайра өздөрүнүн мурда турган адрестерине кайра кайтарышкан. Ошол массалык манипуляцияны болтурбоо үчүн азыр биз өкмөт менен тыкыз байланышта иштеп атабыз. Укук коргоо органдар буга мониторинг жүргүзөт. Сиздер дагы эске алсаңыздар, бул маселени өзгөчө шаарларда ушундай аракеттер болушу мүмкүн. Биз массалык манипуляцияга баарыбыз бирдикте чогуу туруп жол бербеш керекпиз. Жалпысынан жана айтып кеткендей, шайлоочулардын тизмеси абдан көп санга өзгөрдү. 700дөн ашык адам шайлоочулардын тизмесине дагы кошумча киргизилди. Ошондой эле шайлоо участкалары албетте дагы көбөйүп атат. Биз мурда 16-жылы ушул белгиленген кеңештерде 2153 шайлоо участка ачканбыз, ал эми азыр 2271 участка болуп атат. Округтар дагы өзгөрүп атат. Округтардын саны 100 округка көбөйүп атат, 100дөн азыраак. 1367 округта биз 16-жылы өткөргөнбүз шайлоолорду бул кеңештерге. Ал эми азыр 1427 округта шайлоолор өтөт. Мандаттардын саны 261 мандатка көбөйүп атат. Жана айтып кеткендей, 25 кеңеште ушул калктын санына лайык 11 мандаттуу кеңештер 21 мандаттуу кеңеш болуп жатат азыркы учурда. Биз бул мандаттардын көбөйүшүн албетте биздин улуттук статистикалык комитетинин маалыматынын негизинде өзгөртүп атабыз. Дагы ушул уюштуруу жагынан кайсы маселелер маанилүү эскертип кетет элем. Эң биринчиден жанагы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн шайлоо участкалар жеткиликтүү болуш керек. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын мыйзамда жазылган милдети, ошону эске алсаңыздар. Бирок бул жерде биз мурдагы парламенттик, президенттик шайлоого даярдаганда жакшы ишти алып бардык. Мисалы, пандустардын камсыз кылуусу 17-жылы 27% болчу, 20-жылы 75%, ал эми январда өткөргөн президенттик шайлоодо 85% участкалар пандус менен камсыздалды. Бул абдан маанилүү жумушту чогуу жасап, ушундай жакшы жыйынтыкка жеттик. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушуга байланыштуу маселе бул ар бир шайлоо участка боюнча ушундай ден соолуктук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар боюнча муктаждык карта түзүлүш керек. Бул дагы мыйзамдын талабы. Ал картада канча ошондой жаран бар, ар бир жарандын шайлоого катышуусу үчүн кандай шарт түзүлүш керек, ошол картаны биздин участкалык жана аймактык шайлоо комиссиялар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен биргеликте түзүш керек. Ушул маселе дагы 60 добуш берүү күнүнө 60 күн калганда аяктайт. Бул иш мурдатан бери жүргүзүлүп келатат. Азыр дагы ошону эске алып койсоңуздар, балким өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол өзгөрүүлөрдү киргизип, ушул маалыматты даярдап алалы. Анткени ушул мыйзамда жазылган милдеттер, анын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери, бул жанагы жарандык мониторинг жүргүзүү уюмдардын милдеттүү түрдөгү мониторинг пункттары болуп саналат. Ошондой эле прокуратура органдардын көзөмөлүнө дагы киргизилет.
ушул маселелер боюнча дайыма даяр болуп турсаңыздар. Андан сырткары дагы бир азыркы пандемияга байланыштуу маселе албетте бул санитардык эпидемиялык коопсуздук жана жарандарыбыздын ден соолугун коргоо чараларын камсыз кылуу. Бул жерде сиздерге белгилүү болгондой саламаттык сактоо министрлиги жана Борборлук шайлоо комиссиясынын тарабынан атайын чечим чыгарылган, алгоритм бекитилген. Ошол алгоритмге ылайык бардык шайлоо участкалар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар тарабынан дезинфекцияланат дайыма. Добуш берүү күнүнө бир нече жолу, башка күндөрү күнүгө. Андан сырткары ошол жергиликтүү жана санитардык эпидемиялык көзөмөл жүргүзүү органдар тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте добуш берүү күнүндө температуралык көзөмөл жүргүзүлөт. Андан сырткары жумуштар биздин укук коргоо органдар, анын ичинде ички иштер органдардын кызматкерлери тарабынан жана социалдык дистанцияны участкадан сырткары кармоо маселеси милдети жүктөлгөн. Ал эми башка ушул санитардык эпидемиялык коопсуздукту камсыздоо маселелердин баары шайлоо участкалык комиссия, участкалык шайлоо комиссия тарабынан шайлоо участканын ичинде жүргүзүлөт. Бул чаралардын ичинде бардык шайлоочуларды маска менен жана перчатка менен камсыздоо маселеси дагы БШК аркылуу чечилет. Маанилүү маселе албетте техникалык жактан проблемаларды жоюу. Бул жерде сиздер тарабынан транспорт менен камсыздоо маселеси гана күтүлөт. Жана техникалык колдоо группанын кызматкерлерин транспорт менен камсыздоо. Бул иш-чаралардын баары атайын планга киргизилип, сиздерге дагы таратылат. Ал эми бул жакында боло турган жергиликтүү шайлоолордун өзгөчөлүгү, эң чоң эле өзгөчөлүгү албетте биздин жанагы ар бир округда 30% кем эмес мандаттардын саны аялдар үчүн резервдөө. Бул норма 19-жылы шайлоо мыйзамдарына киргизилген. Бул норма биринчи жолу 19-жылдын сентябрында биздин Саруу айылдык кеңешинде колдонулуп, ийгиликтүү ишке ашырылган. Эми биз буну бардык айылдык кеңештерге ийгиликтүү киргизип коюлган максаттарга жетиш керекпиз. Жана айтып кеткенде жалпы мандаттардын саны 8286, анын ичинде резервдерилген мандаттар 2856 болуп атат. Бул 30%-дан кем эмес. Анан бул механизм кандай болот? Механизмдан алдында жалпы эле эмне үчүн биз ушундай чарага барып атабыз, ошону дагы мен айтып кетет элем. Азыркы учурда айылдык кеңештерде аялдардын саны 9%-дан кичине көбүрөөк, 10%-дан аз. Ал эми Конституцияда бардык социалдык группаларга мамлекет бирдиктүү тең шарттарды камсыз кылыш керек деген ушундай талап бар. Албетте ушундай 10%-дан кем болгон учурда мамлекет атайын чараларга барыш керек. Ушундай атайын чара катары ушундай квота азыр киргизилип атат. Шаардык кеңештин деңгээлинде, ошондой эле жогорку кеңештин деңгээлинде партиялык тизме менен шайланып, ал жерде ушул ар бир тизмеге талап бар. 70%-дан көп эмес бир жыныстагы талапкерлер болуш керек деп. Автоматтык түрдө 30%-дан кем эмес башка жыныстагы талапкерлер тизмеге киргизилип шайланыш керек деп.
Бул нормалар мурдатан бери колдонулуп атат. Ошого карабастан шаардык кеңештерде жана жогорку кеңеште 20% жакын аялдар депутат болуп, азыркы учурда ошондой санда эле депутаттар. Ошондуктан шаардык деңгээлде жана жогорку кеңештин деңгээлинде биз ошол талапкер катары көрсөтүлүп аткан учурдагы 30% сактоо, коргоо чараларын киргиздик мыйзамдык түрдө. Бул коргоо чаралары ошол эгерде аялдар мөөнөтүнөн мурда депутаттык мандатты тапшырса, анда анын ордуна аялдар келет деген норма киргизилди. Бул коргоо чара. Ошондой эле коргоо чара катары жанагы добуш берүү күндөн кийин депутаттарды каттоого чейин аялдар шайлоо тизмеден чыгарылып атканда мурда, азыр өзүнүн ыктыяры менен, өзүнүн макулдугу менен гана ар бир талапкер, аял болобу, эркек болобу, өз ыктыяры менен гана макулдук берген учурда гана тизмеден алынып салына алат. Бул шайлоо комиссиялар бул эрежелерди мындай абдан кармашат. Бул коргоо чаралар. Бул жалаң эле талапкерлердин укугун коргоо чара эмес, бул шайлоочулардын да укуктарын коргоо чара. Анткени шайлоочулар тизмеде турган ирети менен тизмени колдоп атышат. Демек, жана тизменин өзгөрүүлөрү талапкердин өзүнүн макулдугу менен гана өзгөрсө болот. Мурда партиялар бул маселени колдонуп, жанагы шаардык деңгээлде бир эреже бар болчу да, партиялар дагы сунуштап талапкерлерди ошол депутаттарды каттоого чейин алып салса болот деп, мындай өзгөрүүлөрдү киргизсе болот деген эреже бар. Бирок бүгүнкү күндө ал эреже сакталат, бирок ошол талапкердин макулдугу менен гана деген кошумча киргизилди. Ал эми айылдык кеңештерге жанагы атайын чара киргизүүгө мамлекет муктаж болду. Анткени 10%-дан кем болгон аялдардын көлөмү бул абдан аз. Кайсы механизм менен бул квота, бул резервдөө ишке ашырылат? Айтып кеткендей, айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдын 59-чу беренесине ылайык ар бир округда 30%-тан кем эмес мандаттар резервделет. Эгерде 2 мандаттуу округ болсо, 1 мандат аялдар үчүн резервделет. 3 мандаттык округда дагы 1 мандат аялдар үчүн резервделет. 4, 5 жана 6 мандаттуу округдарда 2 мандат аялдар үчүн резервделет. 7, 8, 9 мандаттуу округдарда 3 мандат, 10 мандаттуу округда дагы 3 мандат резервделет. 11, 12, 13 мандаттуу округдарда 4 мандат аялдар үчүн резервделет. Ал эми 14, 15, 16 мандаттуу округдарда 5 мандат аялдар үчүн резервделет. Шайлоонун жыйынтыгын аныктоодо төмөнкү принциптер, төмөнкү тартип жүргүзүлөт. Биринчиден, ошол аялдар үчүн резервделген мандаттар бөлүнөт жана бекитилет. Добуштардын саны боюнча рейтинг түзүлөт. Ким канча добуш алды. Ошол шайланган депутаттар деп биринчиден жана резервделген аялдарга мандат берилет. Ал эми андан кийин башка ошол округдагы ар бир округда өзгөчө аныкталат да шайлоонун жыйынтыктары. Анан ошол
рейтинг боюнча калган мандаттар алынган добуштардын санына ылайык берилет жана депутаттар катталат. Эгерде шайлоонун жыйынтыктары каттоодо жана алардын жыйынтыктарын аныктоодо эрежелер бар, аны шайлоо комиссиялары дагы жүргүзөт өзүнүн ишин белгиленген тартипте. Бирок суроолор болсо мен жооп берейин. Азыр ушул жалпы маалыматты кабыл алсаңыздар. Рахмат. Анда жок, дагы бир маселени айтып кетет элем да. Бул талапкерлердин жана биз айтып кеттик этаптары 1 мартка чейин шаардык кеңештерде көрсөтүү мөөнөтү, ал эми айылдык кеңештерде 11 мартка чейин талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү. Анан бул жерде бир маанилүү маселе бар, сизге тийиштүү, сиздерге тийиштүү. Ушул бардык талапкерлерге бир шарт түзүү, бул мамлекеттик саясат деп кабыл алсаңыздар. Өткөн шайлоодо да көрдүңүздөр, добуш сатып алууларга жана административдик ресурсту колдонууга, кандайдыр бир талапкерлердин кызыкчылыгына иштөөгө тыюу, мыйзамдык тыюу бар. Ошону так сактасак, бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берели. Анын ичинде дагы мыйзамда көрсөтүлгөн дагы нормалар бар. Мисалы, ар бир айыл өкмөттө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар ошо талапкерлердин материалдардын, үгүт материалдардын илүүгө жайларды бөлүп бериш керек. Имараттарда шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүгө дагы көмөк көрсөтүү, анын баары мыйзамда белгиленген. Эгерде бир талапкерге мындай кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү берип атсаңыздар, анда башка талапкерлерге дагы ошондой эле тең шарттарды түзүп бериш керексиздер. Ушул боюнча чыр-чатактар көп эле чыгат. Ушуну дагы эске алсаңыздар, анткени муну толугу менен мыйзам негизинде камсыздоо сиздердин колуңуздарда. Эч кандай бул жерде нааразычылыктарды туудурбайлы, бардык шарттарды тең тартипте уюштуруп берели. Ошого дагы чакырып кетет элем. Анан мыйзамды сактоо маселеси толугу менен биздин укук коргоо органдары менен биргеликте, шайлоо комиссиялары менен биргеликте түзүлгөн ар бир район, шаарда ыкчам чара көрүү координациялык топтордо болот. Биз атайын жана байланыш мүмкүнчүлүктөрүн баарын сиздерге билдиребиз. Бул маселе боюнча көзөмөл толугу менен прокуратура органдары дагы жүргүзөт. Анан ушул жерде белгилеп коет элем, биз 2 кампанияны азыр өткөрдүк. Парламенттик шайлоо октябрда, анын жыйынтыктары жараксыз деп табылды. Жана президенттик мөөнөтүнөн мурда шайлоо 10 январда өткөрдүк. Көрдүңүздөр айырмачылыгын. Парламенттик шайлоо эмне үчүн жараксыз деп табылды? Анткени биздин шайлоо процессинин, добуш берүүнүн жыйынтыктары канчалык так саналган учурда дагы жана добуш сатып алуулар, административдик ресурстар ушул шайлоочулардын өзүнүн эркин билдирүүдө абдан чоң таасир этип, шайлоолор адилетсиз деп, адилеттүү деп биздин жарандар кабыл алган жок. Өткөн 10 январдагы шайлоодо бул проблемалар биздин өкмөт тарабынан көзөмөлгө алынып, толугу менен саясий эрки дагы белгиленип, практикалык түрдө укук коргоо органдары дагы өзүнүн ишин так эффективдүү жасап, биз ушул өткөн шайлоодо ушул мурдатан бери калып аткан проблемаларды жакшы жооп алдык деп ойлойм. Келе жаткан шайлоодо дагы ушул тартипти кармасак,
Анткени бул маселе баарыбыздын мындай ишмердүүлүгүбүздөн көз каранды. Ошол маселеге көңүл бурсаңыздар, укук коргоо органдарга дагы көмөк көрсөтүңүз. Шайлоо комиссиялары дагы сиздерден ушул бул маселеде түшүнүк жана колдоону күтүшөт. Анда урматтуу коллегалар, урматтуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери, дагы бир жолу мурдагы шайлоолордо чогуу иштегениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ойлойм, ишенем, ушул келе жаткан шайлоодо дагы мындай биргелишкен аракеттер менен шайлоону мыйзамдуу, ачык, айкын, адилеттүү өткөрө алабыз деп ишенем. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Анан суроолоруңуздарга жооп берүүгө даярмын. Рахмат, Нуржан Кармабековна. Урматтуу катышуучулар, сиздер менен азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлдыбекова Нуржан Кармабековна болду. Азыр мына бизде Zoom'да 100 эле адамга чектөө бар эле. Почти мына 99% баары катталып, же катышуучуларыбыз баарыбыз угуп атышат. Кийинчерээк мүмкүнчүлүк болсо дагы көбүрөөк киргизгенге аракет кылабыз. Анан азыркы жетекчилерге да айтып кетет элем, аппаратыңыздарды да баарын чакырып койсоңуздар, эгерде жаныңыздарда болсо. Азыр көп суроо жоопторго катышып угуп калышса, аларга да кийин жакшы болот эле да. Анан кыскача дагы бизде сөз бере турган биздин коноктор бар. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун директору Алмамбетов Өмүрбек Бадыевич. Сизде сөз. Рахмат. Алгач мен ушул бүгүнкү жолугушууга шарт түзүп берип, демилге көтөргөн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына Нуржан Кармабековна, сизге ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратына дагы ыраазычылык билдирип кетейин. Сиз айткандай быйылкы жергиликтүү өз алдынча башкарууларга, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун өзгөрүүчүлүктөр бир топ болуп өзгөрүүлөр кирип атат. Ал эми мен ойлойм, жылдагыдай эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул шайлоону дагы мыйзам чегинде тартиптүү кылып өткөрүп беришет, шарт түзүп берет. Мен айтайын дегеним, ушул шайлоодон кийин дагы жергиликтүү кеңештердин иштөө маселесине токтолуп кетейин. Биз жер-жеринде барганда сиздер көп суроо бергенсиздер ушул жергиликтүү кеңештин сапаттык курамы жөнүндө, билими жөнүндө көп маселелерде ушул кеп учурларда тоскоолдук болуп, ушул сессиялардын жүрүшүндө, маселелерди чечүүдө маселелер болуп атат деген суроолор болуп жүргөн. Мына азыркы ишке киришкен мыйзамда көп маселелер ошого мындай шарт түзүлүп атат, мындай сапаттык курамына шайлоо алганга. Бул аялдардын 30% квотасы, билесиздер, аял киши үйдүн куту дейт. Ушул сессияда дагы депутаттардын арасында отурганда дагы ушул көп маселени мындай оң жагына чечкенге жардам берет. Андан сырткары тиги мурунку чектөө жанагы саламаттык сактоо жана билим берүү кызматкерлер уюмдардын жетекчилери шайланбайт деген чектөөлөр алынып, азыр аларга дагы шайланганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Демек ушул жергиликтүү кеңештердин курамынын сапаттык маселеси дагы ушул шайлоо менен чечилип калат деген ойдомун. Албетте чоң маселе бул ушул шайланган депутаттардын билими. Ал боюнча биз ушул институт, саясат институту менен биргеликте ушул болочок депутаттардын окуусун уюштуруп, муну Бекболот Жапарович өзү айтып берет, бир топ кыз келиндерди даярдаганга аракет кылдык, сертификат алышты. Алар дагы ушул быйылкы шайлоого катышканга мүмкүнчүлүктөр алышты. Андан сырткары биз 2 жыл мурда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын этикалык кодекси жок болчу, биз иштеп чыгып, азыр ушул Гамсумонун приказы менен көп жерде ушул этикалык кодекс кабыл алынып, ушул маселелер дагы мындай чоң мааниге ээ болуп атат.
Білесіздер, ушул 17-19 жылдын аралыгында 34 жергиликтүү кеңеш президенттин жарлыгы менен таркатылып кетилген. Ушул этиканы сактабай, сессиянын жүрүшүнө тоскоолдук кылып, же кеңештин төрагасын шайлабай, же айыл өкмөттүн башчысын шайлатпай, жергиликтүү маанидеги маселелер чечилбей жүрүп, ушул маселеге такалганбыз. Быйылкы жылдын шайлоо боюнча мыйзамы менимче ушундай маселелердин баардыгын жок кылат. Эң негизги мына Нуржан Карманбековдун айткандай мыйзамдын чегинде тынч, эми уюштуруу жагынан республикалык штаб түзүлсө, алар да өздөрүнүн шарттарын айтып, өздөрү тийиштүү талаптарын айтса керек. Бирок ушул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилери азыркы учурдагы кырдаалды туура түшүнүп, ушул өнөкөттүктү мындай жогорку деңгээлде өткөрөт дегенге ишеничтемин. Рахмат. Рахмат, Өмүрбек Бадыевич. Бизде ушул иш-чараны уюштурууга көмөк көрсөткөн Швейцария өкмөт тарабынан каржыланган өнүктүрүү саясат институтунун элдин үнү жана жергиликтүү өз алынча башкаруулардын жоопкерчилиги бюджеттик процесс долбоору бар. Мына ошонун жетекчиси Беки Бекболот Жапарович берейин. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары? Келе жаткан жергиликтүү деңгээлде шайлоонун негизги максаты бул ошондой шайлоо аркылуу чыныгы элине, жерине кызмат кылам деген жергиликтүү лидерлерди жергиликтүү кеңештин курамына алып келүү. Биз ойлойбуз, азыркы учурда эгерде ушул бүт пландар ишке аша турган болсо, тиешелүү шарттар түзүлө турган болсо, ошондой мүмкүнчүлүктөр болот. Ошонун бирөөсү ошол айтып кетти Нуржан Карманбековдун дагы, анан Өмүрбек Бадыевич дагы 30% квота аялдар үчүн. Эгерде ошол мыйзамда коюлган талаптар тиешелүү беренелер так аткарылат болсо, биз ойлойбуз, ушул ар кандай социалдык группаларга мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы, анын ичине аялдар дагы жергиликтүү кеңештин курамына 30% кем эмес кошулат. Чындыгында аялдардын көз карашы, алардын кызыкчылыгы, алардын астында турган көйгөйлөр бир топ айырмаланат эркектерге караганда. Ошол аркылуу аялдар да өздөрүнүн тиешелүү суроолорунун мүмкүнчүлүктөрүнү ишке ашырат деп биз ишенебиз. Эгерде ушундай жергиликтүү кеңеш түзүлө турган болсо, анда биз ойлойбуз, жалпы жергиликтүү кеңештин кылган иши эффективдүү жана сапаттуу болот деп ишенебиз. Ошондуктан биз ар тараптуу ушундай жумушту колдоп бергенге даярбыз. Биз ойлойбуз, ушундай кеңештер түзүлө турган болсо, анда жергиликтүү жалпы өз алдынча башкаруу тармагы жана элдин жашоо шарттары бир топ эле өнүгөт деп. Дагы бир сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кете турган нерсе бул, биз ушундай кеңештердин шайлоосун өткөрүү максатында жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлер койгон талапкерлер үчүн БШК менен бирге колдонмо иштеп чыкканбыз. Ал колдонмо БШКнын токтому менен 24 январда 2021 жылы номер 30 токтому менен бекитилген. Ошол жөнүндө дагы сиздер, урматтуу кесиптештер, тиешелүү талапкерлерге кеңири маалыматты мүмкүнчүлүк болушунча берип койсоңуздар, бул колдонмо БШКнын сайтында, өнүктүрүү саясат институтунун, анан ВАП деген долбоордун сайттарында эки тилде бекитилген, илинген. Ошол жерден тиешелүү талапкерлер маалыматты алып, ал жерде мыйзамда жазылган талаптар кыскартылып, тиешелүү талаптар эле киргизилген дагы талапкерлерге бир топ, мен ойлойм, жеңилдүү сөзү менен, жеңилдүү тил менен жеткирилген. Анан тиешелүү ва керектүү документтердин формалары да тиркелген. Ошондуктан бул да документ, мен ойлойм, ошондой максатка жеткенге мүмкүнчүлүк берет. Жалпы баарыбызга ийгилик, анда ушул келе жаткан шайлоолорду мыйзам чегинде жана ийгиликтүү өткөрөлү. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, я извиняюсь, если есть участники русскоязычные, можете задавать на русском, мы ответим на русском. Кыргызча болсо кыргызча, орусча болсо орусча суроо бере бериңиздер. Анда суроо жоопторго өтсөк, анан кийин урматтуу катышуучулар, өзүңүздөрдү кайсы айыл өкмөтү
кызматыңарды аты жөнүңүздөрдү толук айтып койсоңуздар, мына бизде запись жүрүп атат. Суроолорго биз так жооп бергенге аракет кылалы. Анан суроолоруңуздарды дагы кыска, нуска так берсеңиздер. Рахмат. Анда суроо жооп көтөрөлү. Угуп атабыз, суроо жооптор болсо узатып бериңиздер. Саламатсыздарбы? Тааныштырып. Саламатсыздарбы? Жусупбеков Адылбек Дөөлөтбекович, Талас шаардык кеңешинин төрагасы. Мен ушул бир суроом бар эле, мына аялдардын квотасы боюнча. Өз барыбызга эле белгилүү, 31 мандат болсо, баягы тикке биз 50 кишинин списогун беребиз да, ар бир 3-үчүсү аял болот да. Анан эгерде ошо шайлоо бүткөндөн кийин ошо аялдардын бардыгы списоктон чыгып кетсе, андан кийин эркектерге берилебиз эмеде ичти мандатчы. Ошону сурайын дедим эле. Себеби бу жерде ошондой вопростор депутаттардын арасында болуп атат, анткени аял кишилерде бул выборный процесске тартуу аябай оорундук болуп атат да. Рахмат. Эгерде списоктон чыгып кетсе, кандай болот? Эгерде бардык аялдар списоктон чыгып кетсе, анда биз экстраординардуу учур деп биз изилдөө жүргүзөбүз. Эмне себептен ушундай болуп атат деп. Албетте мандаттар талапкерлер, калган талапкерлерге берилиши мүмкүн, бирок бул экстраординардуу ошондой бардык аялдар чыгып кетсе, анын үчүн себептер бар болот. Ал себептерди биз изилдейбиз. Анткени жөндөн жөн мындай учур болушу мүмкүн эмес. Анан сиз Талас шаарынын кеңешинин төрагасысызбы? Ошо сиз дагы ошондой учурду болтурбоого аракет кылсаңыздар. Рахмат, ал боюнча аракет кылып атабыз. Биз деле эртең кандидат катары барабыз да, кээбиркилер партиялар ушуну ыкманы колдонобуз деп атат да, ушу боюнча колдонулса кандай болот деп атам да. Ар бир партия көбүрөөк добуш алганга аракет кылат да. Анан ушу добушу көп кишилерди чакырышат экен да списокко. Рахмат. Урматтуу коллегалар, бул азыркы киргизилип аткан айылдык кеңештерге 30% мандаттарды резервдөө бул мыйзамда көрсөтүлгөн милдеттүү норма. Андан сырткары бул норманын ийгиликтүү ишке ашыруусуна президент дагы, премьер-министр дагы, жогорку кеңеш дагы саясий колдоону көрсөтүп атышат. Биз практикалык түрүндө бул маселеге дагы абдан көңүл буруп, муну сөзсүз түрдө ишке ашырууга аракет кылыш керекпиз. Ал эми сиздерден биз эмнени күтөбүз? Бул биздин аялдардын арасында дегиле ушул жергиликтүү жамааттын тургундардын арасында маалымдоо түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күтөбүз. Муну туура түшүндүрүш керек. Ушул азыркы учурдагы абалдан чыккан бул норма, анткени азыркы учурда 9% аялдар шайлоого катышып депутат болушту. Жана айтылбай калган маселе, аялдар үчүн дагы, жалпы эле талапкерлер үчүн дагы көмөк көрсөтүү алкагында азыр маалымдоо мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт. Биз атайын сайт чыгарганбыз, талапкер деген. Ал талапкер деген сайтта ар бир талапкер, айылдык кеңештин дагы талапкерлери, шаардык кеңештин талапкерлери жана партиялардын тизмелери боюнча толук маалымат берилет. Ар бир талапкердин программасы Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына жайгаштырылат. Мисалы 20 миңден ашык талапкер күтүлүүдө, ошол 20 миң талапкердин программаларын биз чыгарып беребиз. Бул ошондой эле шайлоо участкаларга дагы илинет, биздин сайтка дагы илинет. Шаарларда, областтык деңгээлдеги шаарларда дебаттар сөзсүз түрдө өткөрүлөт. Ал дебаттар республикалык статустагы шаарлардын дебаттары республикалык телевидениеде өткөрүлөт. Ал эми областтык борборлордун
шайлоосунун дебаттары областтык телевиденияларда өткөрүлөт. Ошону кошумчалап кетет элем. Андан сырткары бул чатта дагы суроолор болуп атат. Саламаттык сактоо жана билим берүү мекемелердин жетекчилери шайлоого катышууга укуктуу. Ал эми муниципалдык жана кызматкерлер албетте депутат болууга мүмкүн эмес, укуктуу эмес. Да, кошумча бул суроо чыгып атат. Талапкерлигин берсе болот, бирок депутат катары катталбайт. Бирок жана статустары өзгөрүшсө болот шайлоо учурунда. Ошондуктан талапкер катары катталат. Суроолорду бериңиздер, урматтуу катышуучулар. Чатка деле жазсаңыздар болот. Нуржан Кармабековдун ал жерден да окуп жооп берет. Саламатсыздарбы. Исенкулов Төлөгөн. Саламатсыздарбы. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына талапкерлер 1000 сомдон күрөө коет деген. Ушул боюнча бир түшүндүрмө берип койсоңуз. Да, шайлоо күрөөсү талапкерлер үчүн мыйзамда каралган. Айылдык кеңештерге талапкерлер 1000 сомдон күрөө төлөшөт. Шайлоо фондулары ачылыш керек, аны үчүн бардык күрөөнү дагы шайлоо фонд аркылуу төлөш керек. Ошону дагы эскертип коет элем. Анан бардык киреше жана чыгашалар дагы шайлоо фондук бүт шайлоо фонд аркылуу жүргүзүш керек. Шайлоо фондуларды атайын эсептери биздин 2 банкта биз сунуштайбыз, Айыл банк жана РСК банктарды. Бул банктардын жана жерлердеги филиалдардын көлөмү көп, ошондуктан биз ушул 2 банкты азыр аныктап атабыз. Ал эми шаардык кеңештерге күрөөлөр 20 000 сом, партиялар үчүн Бишкек, Ошто 50 000 сом. Айылдык кеңештерде 1 000 сом. Саламатсыздарбы. Можно вопрос? Беловодская айыл кеңеши депутаты, Московский район, Чуйская область, Сыйданова Элеонора. Мен ушул жанагы аялдар жана жаштар үчүн жергиликтүү кеңештин болочок депутат мектебине катышкам. Анан сиз да Нуржан Карманбековна ошол жака келгенсиз. Анан ушундай суроо болгондо, азыр ушул суроону бизде бияктан биздин депутаттар, мырзалар мага берип атат. Мисалы 6 мандат округтан, 6 мандат болгондо 2 аял болот да, 2 аял киши. Ошондо квота боюнча. Мисалы 2 аял киши эң жогору добуш алса, алар сөзсүз биринчиден өтөт, биринчи, экинчи. Анан жанакы квота кандай болот? Ошо менен 2 мандат менен бүтүп калабы же силер дагы квота менен киресиңерби деп ушундай азыр биздин мырзалар, депутаттар сарсанаа болуп атат да, ошого жооп берсеңиз рахмат. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте шайлоонун жыйынтыктарын аныктоодо эң биринчиден мандаттар жанагы резервтелген мандаттар бекитилет. Ага эң көп алган аял талапкерлер, эң көп добуш алган аял талапкерлер катталат. Андан кийин жанагы рейтинг боюнча калган мандаттар берилет. Кандайдыр бир артыкчылык бул жерде болбойт. Ушу биринчиден 2 резервтелген мандат аял талапкерлердин арасында эң көп добуш алган аялдарга берилет. Анан жалпы рейтинг менен башка мандаттар таратылат. Нуржан Кармабековна, мен бул жерде бир 2 суроого жооп берип коеюн, сизге жардам болсун. Айылдык кеңешке кандидаттардын жогорку билими тууралуу диплому жок болсо катыша албайбы деген суроо болуп турат. Айылдык кеңешке, шаардык кеңешке орто билим менен катыша беришет, жогорку билим среднетехнический деп коет, тоже талап кылынбайт. Андан сырткары айылда 6500 жаран бар экен, 1000 сыртта жүрөт дейт. Бизде 21 депутат болобу же 11 бойдон калабы дейт. 6001ден жогору 21 депутат бизде. Ал
статистика менен катталган жарандардан эсептелет, сыртка чыкса чыкпаса дагы. Суроолор болсо бериңиздер дагы, урматтуу катышуучулар. Чатка да жазып турсаңыздар болот, биз карап бул жактан жооп бере беребиз. Дагы бир белгилей кетчү нерсе суроого чейин. Мына көбүнчө айылдык Саламатсыздарбы? Барбы сурооңуз? Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Тайырбек Эчебекович? Айта бериңиз. Чоң Алай районунан Чоң Алай айыл өкмөтүнүн башчысы. Жанагы аялдарга квота берүү боюнча да кичине түшүндүрүп койсоңуздар. Эгерде эркек талапкер менен аял талапкер экөөсү бирдей добуш алып калса эмне болот? Биринчи суроо. Эгерде ошол мезгилде тиги эркектин укугу депселип калбайбы? Анткени ал дагы бирдей добуш алып атат. Биринчи суроом ушул. Экинчиси айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо өзгөрүлдүбү же өзгөрүлө элекпи? Кандай жол менен шайланат? Эң биринчиден мандаттар кандай бөлүнөт да? Дагы бир жолу тактап кетели. Биринчиден жана ар бир округ боюнча резервтелген мандаттар бөлүнөт. Ага аял талапкерлердин арасынан эң көп добуш алган аялдар бекитилип катталат. Андан кийин жанагы рейтинг боюнча эң көп добуш алган рейтинг боюнча ким көбүрөөк алды, ошол калган мандаттар ошентип бөлүнөт. Эгерде аялдар жана эркектер бирдей добуш алган болсо, ошол бөлүнүп аткан мандаттарга резервден тышкары, анда биринчи катталган талапкерлер бул жерде артыкчылыктуу укуктуу мыйзам боюнча ким эртерээк катталган болсо ошол мандатты алат. Бул уже аялдарбы же эркектерби, бул жерде айырмасы жок. Ал эми резервтелген мандат боюнча ал жерде эсепке алынбайт. Эркек көбүрөөк алса мисалы. Резервтелген мандаттар биринчи таратылат. Экинчисин айтып койсоңуз, айыл өкмөттөрүнүн шайлоосу боюнча кандай болот деп атат? Айыл өкмөттөр боюнча өзгөрүүлөр бар. Мурдагы талаптарга салыштырмалуу. Биринчиден айыл өкмөттүн кызматына талапкер 2 жылдык жалпы стаж болуш керек. Андан сырткары жогорку билим талабы, мамлекеттик тилди жогору, ортодон жогору деңгээлде билүү жөнүндө сертификат тапшырыш керек. Андан сырткары жана соттуулук боюнча дагы өзгөрүүлөр бар. Оор жана өтө оор кылмыш үчүн соттолгон, мурда соттолгон жарандар соттуулугу жоюлганына карабастан шайлоого катышууга укуктуу эмес. Ал эми башка кылмыш үчүн соттолгондор соттуулугу жоюлган болсо катышууга укуктуу. Ал эми жана оор жана өтө оор кылмышка соттолгондор баары бир соттуулугу жоюлганына карабастан шайлоого катышууга укуктуу эмес. Ошондой жалпы маалымат өзгөрүүлөр боюнча. Айыл өкмөттөр мурдагыдай эле жергиликтүү кеңештер тарабынан шайланат. Жана косвенный деп коебуз биз, косвенный выборы через депутатов местного кеңеша. Урматтуу катышуучулар, суроолоруңуздарды күтөбүз. Азырынча мына мыйзамга өзгөрүү кире элек.
депутаттар аркылуу шайланат деп эле турат. Мыйзамга өзгөрүү кирсе биз сөзсүз дагы айтабыз ал боюнча. Азыр айыл өкмөттөр депутаттар аркылуу эле шайланат деп мыйзамда жазылып турат. Анан сөзсүз түрдө маалымат иретинде айылдык кеңештерде көбүнчө шайлоо фондун түзбөстөн эле эме болуп калып атышат, шайлоого кетип калышат. Анан шайлоо агитациясында баягы каржылоо системасына проблемага келип калат да. Выдвижение башталган күндөн баштап эле ошол фонддорду ачып, анан жана Нуржан Карманбековдун айткандай сөзсүз түрдө ошол фонд аркылуу күрөөнү дагы киргизиш керек 1000 сомду. Эсиңиздерге алыңыздар. Суроолорду күтөбүз. Катышуучулар бере бериңиздер, тартынбастан бардык ичиңиздерде суроолордун барын. Урматтуу коллегалар, биз жакында атайын ушундай окутууларды талапкерлердин арасында жүргүзөбүз. Ошол графикти биз баарыңыздарга жиберебиз бүгүн эртең. Ошол семинарларга катышсаңыздар болот. Ал жерде 3-4 маселени биз түшүндүрөбүз. Биринчиден каттоо маселелери боюнча жана талаптар, каттоо. Экинчиден шайлоо фондуларынын ишин жүргүзүү боюнча, шайлоо талаш тартыштарды чечүү жөнүндө жана ушул жалпы шайлоого байланыштуу башка маселелер боюнча толук маалымат алып алсаңыздар болот. Ошол семинарлардын графигин эске алып катышсаңыздар болот. Ошондой эле биздин борбордук шайлоо комиссиянын сайтында бул материал кыргызча, орусча презентация катары дагы жайгаштырылат. Угуп атабыз, урматтуу катышуучулар, активдүү катышыңыздар, суроолорду бериңиздер. Катуураак айтыңыз. Тааныштырып кетиңиз. 7-9 районун Оргочу айыл өкмөтүндө былтыркы жылы болмок жергиликтүү кеңешке шайлоо, бирок өтпөй калган да. Анан ошол кандидаттар документтерин кайра тапшырыш керекпи же мурунку боюнча эле кете береби? Рахмат. Рахмат. 30 жергиликтүү кеңештердин шайлоосу былтыр 11-12 апрелге дайындалып, быйыл кайра жаңы шайлоо катары өткөрүлөт. Бул шайлоолор мурда дайындалган шайлоолор боюнча указ күчүн жоготту деп табылды. Анан азыр ушул бардык кеңештерге шайлоо жаңыдан дайындалды. Демек, жаңы каттоо болот. Бардык шайлоо процесстин этаптары жаңыдан өткөрүлөт. Ал эми талапкерлер документтерди тапшырууда биздин аймактык шайлоо комиссиялар эске алып атышат. Эгерде өзгөрүүлөр жок болсо, ошол документтерди санай беришет, кабыл алынды деп. Эгерде силер арыз менен кайрылсаңыздар, ошол мурда берилген документтерди өзгөрүү жок, азыр ошол шайлоого катышууга ниетим бар деген арыз менен билдирүү кылсаңыздар. Ал эми эгерде сиздердин статусуңузда өзгөрүүлөр болсо, жанагы каттоо маселеси, адрес же башка маанилүү судимость боюнча, анда ал документтерди жаңылатыш керек. Айта бериңиз, өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Саламатсыздарбы? Мен Тоң айыл өкмөтүнүн жооптук катчысы. Эме айыл өкмөт башчылар, азыр иштеп аткан айыл өкмөт башчылар талапкерлигин кое турган болсо, кызмат ордунан четтетилет да убактылуу. Эмгек акысы сакталабы же сакталбайбы? Среднемесячный сакталат. Среднемесячный. Мен жооп берип коеюн анда. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу жөнүндө мыйзамдын 17-беренесинде бар. Ал жерде
кандидаттын статусу деген берени бар 17-чи. Ошол жерде көрсөтүлгөн убактылуу токтотот, анан среднемесячный заработная плата менимче сакталат болуш керек. Биз азыр мен дагы бир сире азыр карап туруп мыйзамды так жооп берип коеюн сиздерге. Башка суроолорду карай берели, айта бериңиздер. Азыр мен карап коеюн да бир жолу. Мен кече эле карадым эле. Саламатсыздарбы? Айта бериңиз, өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Сүлүк шаарынан главный специалист болуп иштейм, Ибрагим Айтгул Абдуллаевна. Мен ушул аялдарды 30% депутатка кандидатурасын койгонго мүмкүнчүлүк алсам болобу? Анан депутат болбой калсам кайра жумушума келемби, жокпу? Рахмат. Кайсы жумушта иштейсиз? Мен главный специалист СОС тармак. Айыл өкмөтүндөбү? Сүлүк шаар. Шаар мэриясында. Сиз сөзсүз түрдө катышсаңыз болот, укугуңуз бар. Ошол жердин туруктуу жашоочусу болушуңуз керексиз. Биринчи катталып, постоянно место жительства болуш керек. Анан кийин соттуулук болбош керек. Анан кийин убактылуу муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер убактылуу самовыдвижение ошо башталгандан баштап шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин убактылуу токтотосуз. Бул жерде мына ошол эле 17-чи статьяда беренеде ошол жерде бардык сизге тиешелүү жооптор баары жазылган. Азыр мен дагы карап дагы толук жооп берем. Пропорциональный список менен баратат. Ошол с момента выдвижения регистрация болгондон баштап партиянын тизмесинде шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин убактылуу токтотосуз. Бирок жумушуңуз сакталат. Айлык акчы? Азыр ошол боюнча азыр мен сизге так жооп берем азыр. Макул, рахмат. Азыр мына ачып карап коеюн. Орточо эмгек акы сакталат да. Башка суроолорду бере бериңиздер, урматтуу катышуучулар. Чаттагыларды чатта берген суроолорго жооп берип коесуз. Саламатсыздарбы? Бектур агай уруксатпы? Айта бериңиз, тааныштырып коюңуз, жакшыраак катуураак айтыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар? Саламатсызбы, Нуржан Карманбековна, Өмүрбек Бадыевич. Нарын областы Актала району Актала айыл өкмөтүнүн башчысы Сатаров Эркинбек. Менин биринчи суроом мындай болуп атат. Нуржан Карманбековна, сизге тийиштүү окшойт бул суроо. Негизинен бизде жергиликтүү маанидеги маселелер бар да, 25. Анан шайлоого биз ошо акча бөлө албай келебиз да. Эгерде биз акча бөлө турган болсок, бул биздин мыйзамга туура келбей атат да. Кыскасы биздин жергиликтүү маанидеги маселелерге кирбейт да, бул шайлоочу. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, жергиликтүү кеңештин депутаттардын документтерин кабыл алуу. Сиз айтып кеттиңиз окшойт, мен жакшы угуп албай калдым же кечирээк кошулуп калдымбы? Качан аяктайт? Анан күрөө фондусун жана РСК банктан, Айыл банктан аласыз, ачасыздар деп этпи? Ошону кайсы убакта ачыш керек дагы? Анан ошондон бүт акча каражат ошону сарпталыш керек да, мен түшүнгөнүмчө. Ушул эки суроого жооп берип коесузбу? Акыркы суроону кайталап койсоң, Эркин. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын документтерди кабыл алуу кайсы числодо аяктайт? Мен кечирээк кошулуп уга албай калдым окшойт. Анан күрөө фондусун 1000 сом деп атпайсызбы? Ошону РСК жана Айыл банктардан ачасыздар дедиңиздер да, ошону качан ачыш керек? Кайсы числодо? Анан бүт ошо үгүт иштерине жана күрөөгө төлөнө турган акчалар бүт ошондон кетиш керек да. Барып жөнөкөй эле ача бересизби РСК банкка жана Айыл банкка кайтылып эле? Рахмат. Биринчи суроону кайталайын, Бектур агай. Түшүнүктүү элеби биринчи суроо? Дагы бир жолу кайталап кой, Эркин, биринчи суроом. Биринчи суроом, бизде жергиликтүү маанидеги маселелер бар да, 25 маселе бар да.
Биз ошо 25 маселеге гана акча бөлө алабыз да. Ал 20 жергиликтүү маанидеги маселе 25 маселенин ичинде бул шайлоо боюнча маселе жок да, шайлоого акча бөлүп бергиле дегенчи. Эгерде биз шайлоого акча бөлүп бере турган болсок, мисалы үчүн жанагындай мисалы үчүн пандус курулат да, ошо пандусту курганга же жанагындай инвентарларды алып бергенге же болбосо дагы бир нерсеси камсызданга биз жергиликтүү маселе болбогонуна байланыштуу биз акча бөлө албайбыз да. Эгерде бөлө турган болсок, биз ошо мыйзамга каршы иштеп калабызбы? Ушул боюнча да айтып койсоңуздар. Ооба, жергиликтүү өз алынча органдардын бюджетинен деле мындай чыгаша болушу мүмкүн деле эмес шайлоого көмөк көрсөтүүгө. Анткени жүргүзүлүп аткан ишмердүүлүгүнүн алкагында эле болуп атат. Бул шайлоого көмөк көрсөтүү мыйзамда көрсөтүлгөн талап. Өзгөчө кандайдыр бир чыгашалар биз талап кылбайбыз. Ал жерде жайларды, имараттарды бөлүп берүү, аны бар болгон жанагы мебель, башка техника менен камсыз кылуу, бул мүмкүнчүлүктөр ар бир айыл өкмөттө бар. Байланыш жана электроэнергия менен камсыздоо, бул деле ар бир айыл өкмөттүн мындай мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейбиз. Буга чейин эч кандай проблема жок болчу. Ал эми пандустар боюнча сиз айттыңыз. Пандустар боюнча жалаң шайлоо мыйзамдардын талабы гана эмес, бул жанагы инвалидтердин укуктарын ишке ашыруу конвенция биз ратификацияланган. Ошондой эле ден соолуктук мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандардын укуктарын камсыздоо боюнча атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамдардын бир нече мыйзамдардын талабы да бул. Ошол мыйзамдарда ушул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын милдети деп жазылган. Мындай кандайдыр бир өзгөчө шайлоо үчүн чыгымдар деп белгиленген эмес. Биз мыйзамда көрсөтүлгөн жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын милдеттерин алкагында жүргүзүлүүчү гана чаралар. Азыркы учурда ушул шайлоого даярдык көрүү чаралары, ошондой эле чараларда мыйзамда милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн. Экинчи суроо боюнча шайлоо фондулар. Шайлоо фондулар жана талапкерлер көрсөтүлгөндө аймактык шайлоо комиссиялар анын документтерин кабыл алып, анын толуктугун текшерип, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келеби, келбейби, ошонун маселелерди карап чыгып, анан атайын справкаларды беришет да шайлоо фондуларын ачуу үчүн. Шайлоо фондуларын ачуу ошо көрсөтүү мөөнөттө биргеликте жүргүзүлө берет да. Мындай мыйзамдын талабы бул жанагы талапкер өзүнүн ушул талапкер катары ишмердүүлүгүн баштаганда бардык чыгымдар ушул шайлоо фондулар аркылуу жүргүзүлүш керек. Демек, эгерде сиздер алдын ала кандайдыр бир аракеттер кылып атсаңыздар, анда шайлоо фонду ошондо уже ачылыш керек. Ал эми үгүт иштери башталганда уже жанагы каттуу мөөнөтүндө сөзсүз түрдө ошол акыркы мөөнөттө шайлоо фондуларын ачууга. Эгерде чыгымдар кылсаңыздар. Чаттагы суроолор да? Мен Нуржан Кармековна, мен жана суроого толук жооп берип коеюн. Жана биздин сүйлүктүүдөн сурады эле. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 17-чи беренесинде 2-чи бөлүгүндө турат. Талапкер өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн учурдан баштап шайлоонун жыйынтыгына чейин муниципалдык кызматкер, мамлекеттик кызматкер жана башка да болсо убактылуу токтотуп турат деп турат. Анан бул жерде көрсөтүлгөн муниципалдык кызматчы деп. Анан кийин талапкер көрсөтүлгөндөн баштап мына орточо эмгек акысынын менчигинин түрүнө карабастан сактоо ошол жерде сакталат.
орточо эмгек акысы. 17 берененин 2-3 бөлүктөрүн дагы бир сыйра карап койсоңуздар болот. Рахмат. Саламатсыздарбы? Токтогул району жергиликтүү кеңештин депутаттарын выдвижение кылганда кимдер тарабынан выдвижение болот? Шаардык кеңештерде партиялар ушул талапкерлерди көрсөтүү субъекти болуп саналат. Ал эми айылдык кеңештерге талапкерлер өзүнө өзү көрсөтүү тартибинде, ошондой эле партиялар тарабынан көрсөтүлсө болот. Суроолор барбы? Бериңиздер, урматтуу катышуучулар. Чаттагына жооп берип коесузбу, Нуржан Курмановна? Жанагы сүлүкүнөн чалып атам мен дагы сиздерге. Айтып бериңиз. Катышуучулар, биз мына өткөндөн кийин кайра биз өзүбүздүн жумушубузга иштебейбиз да, башка адис эле болуп иштесек, Сиз муниципалдык кызматкер болуп өткөндөн кийин сизге аймактык шайлоо комиссиясынан ошол жерге арыз тапшырып, же муниципалдык кызматкер болуп калып уланта бересиз, же болбосо депутат болом десеңиз, анда арызыңызды жазып, мына өз калоом менен муниципалдык кызматтан кеттим деп тикке тапшырасыз. Анан депутат болосуз. Экөөнүн бирөөсүн тандайсыз өткөндөн кийин. Ага чейин катыша берсеңиз болот. Менде дагы бир суроо бар. Мисалга биз азыр партия улаш болот. Бизди кошпойду азыр партиялар өзүнчө адам таап, өзүнчө баяндалып кеткен да. Жерлерде. Жок, партиялар милдеттүү түрдө тизмеде ушул 30%-тан кем эмес шаардык кеңештерде талапкерлерди, аялдарды кошуш керек. Эгерде бул талап сакталбаса, анда аймактык шайлоо комиссия бул тизмени каттабайт. Бул жерде толуктолуп коеюнчу, 30% квота айылдык кеңештерге берилип аткан бул башка тема. Ал эми шаардык кеңешке партиялар тизме менен берет. Ал жерде сөзсүз түрдө 2 эркек болгондон кийин 1 аял киши болуш керек. Же болбосо 2 аял киши болсо, анда үчүнчүсү эркек киши болуш керек. Бул 2 башка тема. Ал эми айылдык кеңештерде мындай мурда жок болчу квота, аны азыр киргизип атышат. Айылдык кеңеш, шаардык кеңеш экөө кичине башкача айырмасы бар. Рахмат. Ботеректен жана суроо берилген экен. Дагы бир кайталап коесуздарбы биз? Ботерек айыл өкмөтү боюнча болгон, азыр кандай шайланат деп. Ботеректе бизде 16-жылы кеңеш 11 мандаттуу болчу. Азыркы учурда жанагы жергиликтүү жамааттын тургундары көбөйгөнүнө байланыштуу азыр 21 мандаттуу кеңеш шайланат. Саламатсыздарбы? Токтогул району Нуржан Кармалбек мына көп жылдардан бери мына 10 январдагы президенттик шайлоо эң таза тартиптүү өттү. Аны биз өзүбүз башыбыздан өткөрдүк. Эми ушул жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосуна дагы өкмөт дагы, кече президент дагы өзү айтты. Жергиликтүү бийликтер дагы катуу көзөмөл жүргүзүп, админий ресурстарды колдонбой, шайлоо участоктарынан сырткары, добуш берүү участоктарынан сырткары патрулдарды уюштурбай, эгерде ошондой белгилер билинип калса, катуу чара көрө тургандай бир чогуу иштейлик. Менин калуу тилегим ушул. Рахмат, бирге иштейли, ушул максатка жетели. Чатта бар бекен суроолорда бизде? Мен суроо берип койсомбу? Оргочор айыл аймагынан, Жети Өгүз районунан. Биз былтыркы жылы ошо шайлоо болот деп күрөө төккөнбүз да 1000 сом. Анан ошонубузду алган жокпуз да, улам жайда болот, күздө болот деп. Анан быйылкы жылга ошол күрөөбүз жарактуу болуп эсептелебичи, кайра коюшубуз керекпи?
Эгерде ошол талапкер кайра эле быйыл жаңы шайлоого катышса, анда биз аны эске алсак болот. Бирок азыр бардык аймактык шайлоо комиссияларга тапшырма берилген, ушул күрөөлөрдү кайтаруу маселесин чечүү. Анткени айрым талапкерлер албетте кайра шайлоого катышпайт экен. Бирок аны аныктап берсеңиздер болот, эгер кайра катышсаңыздар, биз ошол справканы эске алабыз. Макул, рахмат. Ошол эле чаттагы суроолор ошол эле Боотерек боюнча 2 шайлоо участок бар, 1 округ кылсак болобу, мыйзам жол береби дейт. Сиздерде 2 округ бар, Күмүштак жана Боотерек. Жок, мурдагыдай эле 2 округ бойдон калат. Мыйзам албетте жол берет. Бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен аймактык шайлоо комиссиялары чечет бул маселени. Бирок биз анализдеп ушул 2 округ бойдон калтырып атабыз. Бирок мандаттардын саны 11ден 21ге көбөйүп атат. Дагы бир суроо, бул шайлоочулар 50% катышпаса шайлоо мыйзамсыз болуп калбайбы деп. Жок, биздин жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын кеңештердин депутаттарын шайлоо мыйзамы боюнча ушул шайлоочулардын катышуусу шайлоо болууга же болбой калышына таасир этпейт. 50%дан кем болгон катышууда дагы шайлоо башка бузуулар жок болсо шайлоо өттү деп табылат. Урматтуу бүгүнкү жыйынга катышуучулар, суроолорду берип атканыңыздарда бүгүнкү темага тиешелүү суроолоруңуздарды берсеңиздер, эмнегенде чатта мисалы кандидаттар кандай документтер тапшырыш керек же кандидаттарга жогорку билимдүү талапты коюш керек деген суроолор болуп атат да. Аны азыр биз мисалы өзгөртө албайбыз. Ал талаптар мыйзамдарда так жазылган. Биз бүгүнкү мыйзамдардын негизинде шайлоо процессин өткөрүү боюнча сөз кылып атабыз да. Көбүнчө БШК менен жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын кызматташуу боюнча сурооңуздар болсо, ошолорду тактап алсаңыздар. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Ошол тармакта суроолоруңуздарды берсеңиздер, чоң рахмат. Чатта дагы бир суроо болуп атат. Кандидаттар койбой койсо, койбой калса эмне болот деп. Эгерде аялдар кампанияга катышпай калса, албетте бул жерде биз сиздер менен такыр эчтеке кылбаганыбызды билдирет да. Мен ойлойм, ар бир округда биз аялдарды талапкер катары тартууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Иштерди жүргүзөлү, алдыда 11 мартка чейин убакыт бар. Аракет кылалы. Бул саясий, өлкөнүн саясий жетекчилиги менен позициясын дагы эске алалы. Бул маселе чечилиш керек. Бул нормаларды биз ийгиликтүү ишке ашырыш керекпиз. Кочкорбай айыл өкмөтүнүн айылдык кеңештин төрагасы, атым Адилет, Ысхат району. Менде мындай суроо болот да, сиздер 30% квота деп айтып жатпайсыздарбы? Эгерде бизде мисалы 21 депутат да, 21дин баары тең аял болуп калсачы, эркектерге квота кылып баштайсыздарбы? Эркектерге саясий турмуштан жок болуп калышы, мындай тобокелчилиги жок деп эсептейм. Бирок ошондой учурда албетте мамлекет атайын чара көрүш керек андай, эгерде биз ошондой учурга келип калса кабалга. Рахмат. Адилет, жакшы суроо экен. Сен бул эмең менен
мыйзамга дагы экинчи тарабында карап коюшубуз керек экен да. Анткени гендер дегенде сөзсүз түрдө бир эле аялдар элестетилбейт, бул жерде же аялдар же эркектер деп. Но азыр бирок мыйзамда биз атайын аялдар үчүн деп жазганбыз. 59.1 берени жергиликтүү кеңештин шайлоолору жөнүндө мыйзамда аялдар үчүн резерв каралат деп жазылган. Бирок аялдар, эркектер укуктары бирдей, баары катышат. Баары бирдей эле катышат, анан баарына бирдей эле каралат, анан ошол кезде дагы аялдарга ушундай мүмкүнчүлүк берилип атат. Суроолорду узатыңыздар, урматтуу катышуучулар. Экинчи суроо алыстабай эле берсем болот. Бизде айылдык кеңеште ошо 21 депутат болгондуктан, эгерде мага да кыйынчылык болуп калса, төрага катары көп депутаттар башында ушинтип аябай көп эме менен чуркашып өтө алышат дагы, анан депутаттык өзүнүн түздөн түз милдеттерин түз аткарышпайт да, сессияга келбей коюшат. Ушундайларга кандай мындай көрсөк болот? Адилет, жакшы суроо болду. Азыр эми мыйзамда киргизилген, жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндө мыйзамда. Эгерде өткөндөн кийин депутат 4 жолу келбесе сессияга 1 жылдын ичинде, анда аны чакыртып алуу боюнча аймактык территориалдык комиссиясы өз ишин баймай кылса болот. Чакыртып алса болот. Этика комиссиясы карап чыгып туруп, аны территориалдык шайлоо комиссиясына берет. Анан ошолор карап мандатын токтотот. Суроолор, урматтуу катышуучулар. Менде суроо бар эле да. Айта бериңиз, тааныштырып коюңуз өзүңүздү. Талас областына Бакайта району Ботерек айылында кеңештин төрагасы болом, Андакулов Улукбек. Биз жана чаткада жазганда сал туура эмесирээк суроо кетип калыптыр. Биздин бере турган сурообуз мындай да. Азыркы учурда биздики 21 депутат келе турган болуп атат да. Биз ага каршылыгыбыз жок. 21 депутат келсин. Анан жана 30% аялдар, 10% 30% отпайбыз квота. Аялдардын жагынан дагы чатак жок. Болгондо бизде бир айылдан турат, бир айылда 2 шайлоо участогу бар. Ал 2 шайлоо участокты азыр 2ге бөлүп атат да, 2 округга. Ошол 2 округга бөлбөй эле, бир округ кылып туруп эле жалпы шайлоо кылса болбойбу? Ошо 2 шайлоо участогун бир кылып элечи, анткени биз баягы айылдын ынтымагын сактайлы деп атабыз да. Азыр бул жерде эме бөлүнүп жарылуу башталат да, 2 округ болчу. Рахмат. Ошо жооп берип койсоңуздар. Бул жерде санына байланыштуу болуп атат да. Мурда 3364 жаран болчу, шайлоочу болчу 2 участкада. Бир участкада 2370 болчу, а экинчи 993 болчу. Азыр бир участкада, жалпы саны 3958 шайлоочу болуп атат. Бир участкада 2271, Күмүштакта, мурдагыдай, почти мурдагыдай болуп атат. Ал эми экинчи участкада 1687 шайлоочу болуп атат. Бул 2 участканы бир участка кылуу мүмкүн эмес. Бул абдан чоң участка болот. Анда ошондой суроодон узбай туруп берсем, анда мүмкүн эмес экен да, мыйзам жол бербейт экен да. 2 округка бөлүнө берет экен да. Бөлүнбөйт. Бир округда 12 мандат, экинчи округда 9 мандат. Мурда бир округ болуп 11 мандат болчу. Азыр ушу шайлоочулардын санына байланыштуу 2 участок, 2 округ 12 жана 9 мандаттуу болот. Мисалы аял жөнүндө мисалы бир аял коюп деле жол болсо, бир добуш алса деле кете береби? Ооба. Ошондой. Рахмат эже. Рахмат. Жана 12 мандаттуу округда 4 аял үчүн резервделет мандаттар, 9 мандаттуу округда 3 аял үчүн резервделет. Жалпысынан 7 аял квота менен берилет, башка мандаттар жана рейтинг боюнча. Менде дагы мындай суроо да, ошо округ боюнча, участок боюнча. Бизде мисалы бир округ, ошондо 7 мандат болчу. Азыр эми ТИКтен мындай информация келип атат, маалыматчы.
азыр ушу биздин округту негизи 2 участкада, биринчи участкада 1400-төй жашагандарда, анан экинчи участкада 900 бирдемке. Эми мурун мындай болчу да, 2016-жылы ушул бир округтан шайланып, анан жанагы 2 участканы кошуп, анан ошондо добуш чыкчу да. Эми азыр ар бириңер өзүңөр участкаңарга барасыңар дейт. Бир участкада 4 мандат, экинчи участкада 3 мандат. Ошондой маалымат кандай, туурабы же биз ошону азыр дагы эле бизге ошону айтпай жатат да, ошондой болот деп айтып атат. Ошол мурдагы тартиптей болуп эле калат. Мурдагы деле болот да, анда. Да, мурдагы деле. Анда ошондо, анда 7 мандат болсо, анда 2 участканы 7 мандат болсо 3 мандат аялдар үчүн резервделет. Жок, мен резерв эмес, эми мындай бизге айтты да, тиктенчи, сиз өзүңүздүн участкаңызга барасыз, жана 4 мандатка ошол жака добуш бересиз, ошол жактан чыгасыз депчи. А тигил экинчи участок аякта силерге кошулбайт голосторчу, добуштар. Жок, округ боюнча саналат. Добуштар округ боюнча саналат. Ал округда 2 участка болсо, 2 участканын жалпы суммасынын негизинде жыйынтыктар чыгарылат. Ошондой эле кала берет турбайбы анда, рахмат. Ошол эле тартипте. Урматтуу катышуучулар, сурооңуздарды бериңиздер. Бизде убактыбыз бүтөйүн деп эле калды, бирок эгерде зарыл жакшы суроолор болсо жооп берели. Болбосо жыйынтыктай берсек деле болот. Нуржан Кармабековна анда жыйынтыктоочу өзүңүздүн сөзүңүздү айтып, да окуулар боюнча дагы бар экен, маселе. Айтсаңыздар, кийин дагы биз жергиликтүү өз алынча башкаруулар союзуда бизде көпчүлүгүңүздөр мына WhatsApp группаларда барсыңыздар. Ал жерден дагы биз кошумча дагы көп суроолорго жооп беребиз. Бул менен токтоп калбайт. Анан бул биздин бүгүнкү иш-чарабыз Facebook, YouTube аркылуу дагы, биздин сайт аркылуу, биздин азыр мыкты аймак порталыбыз иштеп атат. Ошол аркылуу дагы сөзсүз баарына жайылтабыз. Дагы суроолор боло турган болсо, аны дагы баарын чогултуп, кийинчерээк балким дагы бир өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзөбүз. Нуржан Кармабековна, анда сөз сизде. Рахмат. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилери мен эскертип кетет элем. 11 апрелде 448 кеңешке депутаттарды шайлоо өтөт. Анын ичинде 28 шаарда, жаңы шаардагы жакында мыйзам боюнча түзүлдү, бул Базар Коргон шаары, 28 шаарда шайлоолор өтөт. Шаардык жана айылдык кеңештерге шайлоолор мурдагы тартипте өткөрүлөт. Айылдык кеңештерге мажоритардык системасынын негизинде, ал эми шаардык кеңештерге пропорционалдык системаны колдонуу менен жанагы партиялардан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесинин негизинде өткөрүлөт. Мурда былтыркы жылга дайындалган 30 кеңештердин шайлоосу быйыл жаңыдан өткөрүлөт. Эгерде талапкерлер, мурда катталган талапкерлер кайра жаңы шайлоого катышуу ниеттери бар болсо, анда тийиштүү арыз менен биздин аймактык шайлоо комиссияларына кайрылсаңыздар болот. Айрым документтер эгерде өзгөрүүлөр болбосо дагы эле кабыл алына берет. Күрөөлөр боюнча бардык күрөөлөрдү мурдагы жана токтотулган жана азыр жоюлуп кайра дайындалып аткан 30 кеңештин шайлоолор боюнча күрөөлөр маселеси аймактык шайлоо комиссияларга тапшырылган. Бардык талапкерлер күрөөлөрүн кайтарып алса болот. Эгерде жаңы шайлоого кайра катышса, анда ошол тийиштүү билдирүү банктан алып келип, ошол эле эсепти кайра уланта берсеңиздер болот. Ал эми келе жаткан шайлоолор боюнча жана айтылып кеткен 30%тик
айылдык кеңештердеги 30% мандаттарды аялдар үчүн резервдөө бул мамлекеттик саясат катары кабыл алсаңыздар, мыйзамдын талабы жана мамлекеттик саясаты деп. Ошого бардык жагынан көмөк көрсөтүүгө чакырам сиздерди. Ошондой эле келе жаткан шайлоонун өзгөчөлүгү бул жакында жогорку кеңеште демилгенген конституцияга өзгөрүүлөр болуп атат. Эгерде жогорку кеңеш тийиштүү чечим кабыл алса, анда жакынкы шайлоодо ошол эле күнү бир күндө референдум боюнча дагы добуш берүү өткөрүлөт, конституция боюнча. Мен толугу менен урматтуу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын жетекчилери ишенем. Келе жаткан шайлоолорду биз биргеликтүү аракеттер менен мыйзамдуу, так уюштурулган, ачык айкын тартипте өткөрө алабыз деп ошого аракет кылалы. Кыска мөөнөттө бул шайлоо өтөт. Бардык аракеттерди жумшап, ушул жергиликтүү кеңештерге татыктуу талапкерлерди, депутаттарды шайлоого, биздин шайлоочуларга, талапкерлерге шарттарды түзүп берели. Сиздерге дагы чынден сол каалап кетер элем. Анан албетте ар бир кеңештин шайлоосу бул айыл өкмөттүн дагы шайлоосун алып келет. Анан сиздерге каалайт элем, эгерде ниеттериңиздер бар болсо, ийгиликтерди каалайт элем, кайра шайланып келип, кайра эле элибизге кызмат кыла берсеңиздер. Жакшы калыңыздар анда. Рахмат. Урматтуу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын өкүлдөр, уруксат берсеңиздер, сиздердин атыңыздардан мен ушул Нуржан Карманбековнага жана БШКнын аппаратына чоң ыраазычылык билдирип коеюн. Ушул көп маселелерди бүгүн мындай айтып сиздерге түшүндүргөнүңүз үчүн сиздерге рахмат. Албетте эми мындан кийин дагы ушул апрелге чейин бир топ маселелер болсо, суроолор болсо, Бектур айткандай, биздин жергиликтүү өз алынча башкаруу союзунун сайтында, биздин коммуникациялык өзүбүздүн түйүндөрүбүздө дагы ушундай суроолорго биз жооп берип турабыз. Бүгүнкү запись дагы биз таратып, өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар региондордо. Ошолор аркылуу дагы анан ар бир райондо лидерлер бар, ошолор аркылуу дагы баардыгына жеткиргенге аракет кылабыз. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул жолугушууга катышып бергениңиздерге, ушул жерде болгон суроо жоопторду өзүңүздөрдүн аппараттарыңыздарга, депутаттарга, жарандарга, активисттерге баардыгына жеткирсеңиздер, кошумча түшүнбөй калган суроолор болсо, жергиликтүү өз алынча башкаруулар союзунун WhatsApp группасына да жазсаңыздар болот. Биз мына Борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкерлери менен чогуу баарына жооп бергенге аракет кылабыз. Рахмат баарыңыздарга, катышып бергениңиздерге. Дагы бир маалымат, мына Борбордук шайлоо комиссиясынын телефонуна түздөн-түз консультация алсаңыздар болот. Суроолоруңуздар болсо, бул жерде 62 02 46 5 эле номер болуп калыптыр. 62 02 40 телефонуна чалып, Борбордук шайлоо комиссиясынан түздөн-түз консультацияларды, суроолоруңар болсо, ошо жооп алсаңыздар болот. 62 02 40 жазып алсаңыздар, урматтуу катышуучулар. Андан сырткары да сайт аркылуу дагы электрондук консультациялар ошол жерге да чыгарылып турат. Рахмат баарыңыздарга анда. Жакшы туруңуздар.